Музыка телеканалын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Ырдын тарыхы берүүсү кайрадан старт алды. Бул жолу эл сүйгөн чыгармалардын бири Тотомидин жана Сурманын Ошко чыгармасынын тарыхы менен таанышабыз. Азыр биз студиясынын астында турабыз жана бул ырдын тарыхын сиздер менен чогуу таанышабыз. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Эке келиңиз бияка, киши келиптир. Биз ырдын тарыхы берүүсүнөн келдик. Азыр сиздердин Ошко чыгармаңыздардын тарыхы менен таанышалы. Макул, кош келипсиз. Кош келипсиз, сиңер келиңиздер. Ошко, мен баратам Ошко. Олтурчуңуз жаным, мен жеткирем Ошко. Көңүлүңүз бошко, сизде эч ким жокко. Коркпочуңуз коркпо, жеткирем Ошко. Ошко, мен баратам Ошко. Олтурайым Ошко, сизде орун бошко. Көзүң жалын жокко. Чыгарманы жаратууда биринчи идея пайда болот да. Ал идеяны мен өзүм бир чаткалдык досум, Талайбек деген досум бар. Ушул Ошко, сизде орун бошко деген 2 строчка берген да. Кандай досум жазса болобу деп анан ал идеяны ойлоно отуруп мындай карап көрсөм, баягы биз анда Сурма экөөбүз жаңы иштеш баштаганбыз. Анан мага Жылызбек Турсунбаев деген мен менен иштешкен жакшы акын жигит бар. Бардыгыңыздар тааныйсыздар. Анан ошол жигитке идеясын түзүп берип, сөздөрүн жазып берип, биринчи куплет припевсин жазып берип, Жылызбек Турсунбаевга бердим. Ошконун идеясы ошол жаңы келгенде, мен ошол бир күн уктаган эмесмин. Түнү менен таңамал оонун бир куплет сөзүн припеви менен бүтүрүп, ошол таң атканда бир куплет припеви жаралгандан кийин ырдын скелети болот да, ошо ыр жаралды. Анан экинчи куплеттин өзүң алың жетпей калса, акындар менен жаратып алсаң болот да. Анан бизди чыгармачылык байланыштырат. Албетте мен сөз жазып, ал киши оон жазып дегендей, азыркы тапта көбүнчө даяр оон келет, ага сөз жазабыз. Тотомидин Байкенин артыкчылыгы негизги өзөгүн түзүп келет да. Анан ошондой ырлардын бири мына ушул Ошко болчу. Ошко деген өзүнүн саптары бар эле. Ошко барсак, бир окуялуу болсо, сулуу кыз түштө дегендей бир өзүнүн негизги идеясы менен келген. Анан ошол каркастын жетегинде мен ырды улап жазып, Тотомидин агама бергем. Клибинде аябай келиштире тарткан экен. Чындыгында баягы өзүнүн угармандары табылган жана YouTube'да көрүүлөрү өтө көп болгон клипке айланды. Чыгармачылыгындагы бир жогорку тепкичке чыгарган ыр болду деп айтсам болсо. Таңда жолго чыктым үлгүрүп. Жолчу кыз келди сүйүнүп. Сапарыбыз бир болсо эгер. Ошко кеттик чоң кыз биригип. Булар менен эми жолоочу кыз, анан тамашады бергибиз келген. Негизи тамашалуу чыгарма. Анан ырдын негизи чыгарып атканда популярдуу болуп кетеби, болбойбу, көбүн айта албайсың. Бирок ырды жакшы көрөсүң. Ар бир жараткан оонуңду жакшы көрөсүң. Анан популярдуулук башында билинбейт. Бирок кээ бирлери билинип да калат. Элдерге жагып, бул популярдуу болот деп аткан оонуңда элге чыккандан кийин популярдуу болбой калат. Мен жазылып атканда эле ошо эми бул дуэт чыгармада биринчи эле ошол Сурмага угускам. Анан дагы ал жерде бир ошол тамашалуу болуш үчүн ырдан да аябай популярный болгон. Мен былтырымдан да катуу айдачымын деген сөздү киргизгенбиз. Бул негизи интермедиадан алынган сөз. Бакыт Мукул деген агабыз бар эле, Күмөндөр Байкенин бир тууган иниси. Ошол киши менен да баягы талай элеси болуп чыгып жүргөндө көп гастролдо жүрүп калганбыз. Анан ошондо такси деген интермедиасын койчу. Бир кыз алып эле айланып эле бактарлап кетем азыр деп эле. Анан Байке аябай катуу айдайт экенсиз, мен былтыр мындан да катуу айдачымын деген идеяны ошол Бакыт Мукул Байкенин эмесинен интермедиясын алып сүйлөп койгонбуз.
жаңы илхомдор келет дегендей. Анан бул жак музыкальный школ, бул жакта сурма комуздан сабак берет, мен гитарадан сабак берем. Биздин ушул эртең менен тургандан саат 10дон баштап саат 4кө чейин ушул жакта окуучуларга сабак берип, бош күндөрү жумасына 3 жолу келебиз. Ошол кездерде ушул жактан сабак өтөбүз. Мына монтип буякта сурма сабак берет. Калганын өзүнөн сурагыла эми. Ош-кошко чыгармабыз мындан 10 жыл мурун тартылган. Чынын айтканда, бул менин эң алгачкы чыгармачылыкка жаңы кадам шилтеп, чыгармачылыкка жаңы баштаткан кездеги чыгармаларыбыздын бири. Ош-кошко чыгармасы барыңыздар билгендей, бул тамашалуу чыгарма болду. 10 жыл аралыгында өзүнө 20 миллион деген көрүүчү топтой алды. Клип учурунда тартылууда албетте ар бир жумуштун артында кыйынчылык болот. Бардыгы эле клипте көргөндө идеалдуу нерсе жок. Анын артында көптөгөн түйшүк болду. Күндүн ысыгы, төө ашууга чыктык. Монтип мен ош-кошко деп ырдагандагы күнү чакчайып, күйүп бетим. Моюнума чейин күйүп, температура болуп 2 күн. Андан да сырткары мен баса белгилеп кетчү нерсе, мен жаңы эне деген статуска ээ болгом ошол жылы. Клиптин дагы ачылышы болду, анан менин дагы эң алгачкы эне болгон күнүм болчу, кезим болчу. Кичинекей кызым менен ошол жака кызым 1 айга толуп 2 ай боло элеккеси. Ошентип ал жактан тартып келдик. Тартылуу учурунда көптөгөн кыйынчылыктар болду, ысыдык, чарчадык, тердедик дегендей. Анан бул чыгармада сөзү Жылдызбек ТурсунбаевгаОони Тотомидин жолдошуп катандык Оону. Анан байке аябай катуу айта экенсиз деген жерин айтпай кыйнагам мен. Көрөсүңгү ушулар аябай ырдын фишкасы болот, ушул текст. Ырдын фишкасы ушул жер болот. Байке аябай катуу айта экенсиз дегенди айт дегенди мен айтпай кыйнагам. Байке аябай катуу айта экенсиз. Мен былтыр мындан да катуу айдачумун. Солсамы деп гүлдүн кызылы, берге тартсам өмүр кызы. Улам карап сени күзгүдө. Эми аны мага өтө деле баягы аткарып аткан кезде сезилген жок. Себеби баягы төө ашууда машина айдап баратып, эмне туннелден чыккан кезде сурма айтат да, байке аябай катуу айтат экенсиз. Анан мен былтыр мындан да катуу айдачумун деп баскам, анан кийин. Бирок көпчүлүктөр айтып калды, азыр деле айтышат. Байке машинаны кандай айдап атасыз депчи. Мен негизи айдайм дейм. Кээ бир таластык инилерим айтып калат. Байке, сизди туурайбыз деп биз көбүз авария болуп кеттик депчи. Жанына кыз чыкса эле катуураак айдай берет экен. Анан байке жайыраак айдаңызчы десе эле. Мен былтыр мындан да катуу айдачумун деп ушул таластык инилерим көпчүлүк айтты да. Ошол ырыңыз менен тамашалап көп жүрдүк деп. Жада калса бир иш кылып атса деле ай молодец деп койсо, мен былтыр мындан да катуу иштечүмүн деп. Ушундай приколдор ошо мен клибимен кийин тарап кетти да. Бул жанагы Ошко кетип баратам деген ырга жакшырып, ким аткарчу эле бир кыз аткарчу. Мен баратам Ошко деп жакшы ыр. Что-то знакомое, но уккан эмесмин да. Радиодон может быть бир жолу уктум. Бул чыгарманы уктуңуз беле? Жок. Уккам. Кайсы аткарчу аткарат? Ким аткарат билесизби? Сурма. Бул чыгарманы уктуңуз беле? Уккам, бирок ырчысын билбейт экенмин. Ошко деген ыр окшойт. Бирок негизи аттарын жакшы биле бербейт экен, бирок угуп эле жүрөбүз да. Ак сүйүңүз турса арнамыз, кел ата
биринчи жолу укканда эле жакшы көргөм. Уккам, обон мага жаккан. Бирок каркасы башкачараак болчу. Кийин биз ырдап иштеп, дагы текст менен иштеп, андан дагы кооздоп, суулап анан ырдадык да. Жаңы эле обон жаралганда негизи мындай чийкирээк болот да. Аны биз аткарып атып, бул жери мындай кылыш керек экен, бир аз жетпей атат, муну мындай кылалы деп атып, анан ыр менен текст төп келип, анан жакшы бир анан ыр жаралат. Ошко, 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 мен баратам ошко. Олтурчуңуз жаны мен жеткирем ошко. Көңүлүңүз бошко, сизде эч ким жокко. Коркпочуңуз коркпо, жеткиремин ошко. Ошко, 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 мен баратам ошко. Олтурайын макул, сизде орун бошко. Көзүң жалын чокпо, жигитиңиз жокпо. Сурра бербей байке, жеткириңиз ошко. Бул ырды негизи биз клип тартканга чейин кичинекей эле бул YouTube баракчага shorts деп салып калабыз го. Ошол жака салып көргөнбүз. Ошол жактан бир күнүн ичинде 5 миллион көрүүчү топтой алган. Бул анда клип да чыга элеккес болчу, эч ким уга элеккес болчу да. Жөн эле мен Тайкемдер жакка барып, биз репетиция кылып, экөөбүз бир студиядан репетиция кылып атканбыз. Анан Тайкем бир крышканы эле канып алып, руль кылыпчы. Анын жанында мен жөн эле ырдап, столго эле отуруп, экөөбүз эки столчукка отуруп, мен жолоочу кыз болуп, Тайкем монтип руль кылып, тамашалуу кылып, тийишип ырдаганбыз живой эле. Ошол эле ошол жакшы көрүүчү топтой алганда, анан ошондо эле билгенбиз, демек бул ырдын келечеги жакшы экен. Ашуда эми ал жактын абазы бийик да. Анан Салтанат Шекенова экөө чуркап баратат. Салтанат да кыйналды, баягы шиш така менен чуркап баратат. Азамат Арков кайра чуркатат баягы үстүнөнчү. Анан тартып Төп Ашудун жарымына, клиптин жарымына жетип калганда Аскат Досум айтып коет. Досум дейт. Ушунча чоң клиптерде ойнодум, кинолордо ойнодум дейт. Ушунчалык сеникиндей съемкада кыйналган эмесмин дейт. Айткан эзинде. Таңда жолго чыктым үлгүрүп, жолоочу кыз келди сүйүнүп. Сапарыбыз бир болсо эгер, Ошко кеттик чоң кыз биригип. Багытымды мынча оң кылдың, байкабастан сизге кол сундум. Жеткирет деп Ошко ишенип, кантип эле сизге олтурдум. Ошко, 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 мен баратам ошко. Олтурчуңуз жаны мен жеткирем ошко. Көңүлүңүз бошко, сизде эч ким жокко. Коркпочуңуз коркпо, жеткиремин ошко. Ошко, 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 мен баратам ошко. Олтурайын макул, сизде орун бошко. Көзүң жалын чокко, жигитиңиз жокко. Сурро бербей байке, жеткириңиз ошко. Байке, аябай катуу ойнойт экенсиз. Мен былтыр мындан да катуу айдачумун. Ар бир хит ырдын артында чоң эмгек жана чыныгы энергия турат. Бүгүн биз Тотомидин жана Сурманын Ошко ырынын тарыхы менен тааныштык. Кийинки көрсөтүүгө чейин көрүшкөнчө.